Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah. Бүткүл алам жаратуучу болгон Аллах Таалага чексиз даңк мактоолор болсун. Жана пайгамбарлардын акыркысы, мырзасы, төрөсү болгон сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва салламга салам салават дуалар болсун. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр? Назарыңыздарда адамзат көрсөтүүсү сиздер менен Талгатбек Эркинбек уулу. Урматтуу мусулман бир тууган, бүгүн биз сиздер менен баланын ден соолугуна кам көрүү, баланын ден соолугун чыңдоо тууралуу кеп кылабыз. Башкача айтканда сихату тарбия, баланын ден соолугунан кам көрүү тарбиясы тууралуу кеп кылабыз. Урматтуу мусулман бир тууган, бул темага кириштен алдын эскертүү кетчү нерсе бар. Азыр дүйнө эли, анын ичинде Кыргызстан эли пандемия, тажылаң менен күрөшүп аткан учур. Азыр абал туруксуз. Ошондуктан урматтуу мусулман бир тууган, бул ооруну, бул илдетти баарыбыз биргеликте сабырдуулук менен жеңебиз. Баарыңыздарды сабырдуулукка чакырамын. Ооруп аткандарыбызга Кудай Таала оорусуна шифа берсин. Элибизди мына ушул оорудан эсен аман чыгарган болсун. Урматтуу мусулман бир тууган, бул оору тарыхта биринчи жолку оору эмес. Тарыхта буга окшогон оорулар өтө көп болгон. Тарыхта адамдын жанын ала турган согуштар болгон. Бирок ал күндөр да өткөн. Бул күндөр да өтөт. Кудай буйрса, жакшы күндөр айлы алыда. Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде айтат: "Фа инна ма'ал усри юсран, инна ма'ал усри юсра." Албетте кыйынчылыктан кийин жеңилдик бар. Сөзсүз кыйынчылыктан кийин жеңилдик бар дейт. Ошондуктан урматтуу мусулман бир тууган, бул күндөр да өтөт. Али жакшы күндөр али алдыда. Ошондуктан баарыңыздар сабырдуулук кылыңыздар. Бул ооруну сабырдуулук менен, ынтымак менен, биримдик менен, жакшы сөздөрүбүз менен Кудай буйрса жеңебиз. Урматтуу мусулман бир тууган, бала тарбиясындагы баланын ден соолугунан кам көрүү зарылдыгы тууралуу сөз кылабыз. Бул баланын тарбиясында кам көрүү, ден соолугунан кам көрүү ар бир ата эненин зарыл болгон милдеттери. Баарыбызга маалым болду. Бул ден соолуктун кадырын баарыбыз байкадык. Бул неамат, жакшылык, ушундай бир неамат, ал жок кезде, ал кеткен кезде кадыры билине турган, баркына жете турган ушундай бир неамат экен. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Неаматани магбубун фихима касирун минан нас." Эки чоң бир неамат бар, жакшылык бар. Адамдар кадырына жетпейт, баркына жетпейт, капилетте. Ал эки неамат ас-сиххату вал фараг. Ден соолуктун чың болуусу жана бош убакыт. Ушул ден соолуктун чың болуусу, ден соолук жана бош убакыт, адамдар мунун көпчүлүгү баркына жетпейт, кадырына жетпейт. Бирок эң чоң неамат жакшылык болуп эсептелет. Ыйман неаматынан кийинки эле орунда тура турган неамат жакшылык, бул ден соолуктун чың болуусу. Бардыгыбыз перзенттерибиздин ден соолугу чың болуусуна кам көрүшүбүз зарыл болгон милдеттер. Урматтуу мусулман бир тууган, Аллах тараптан берилген неамат жакшылыктарга бул ден соолук деген неаматты салыштыра турган болсок, бул ден соолук деген 1 деген сан болот. Калгандары 0 деген сан болот. Мисалга алсак, адам ден соолугу чың, ошол менен биргеликте үй бүлөсү бар, жакшы аялы бар. Анда 1 + 0 барабар 10. Адамдын ден соолугу чың, жакшы үй бүлөсү бар, жана тарбиялуу, салих перзенттер бар. Анда 1 + 0 барабар 100. Адамдын ден соолугу жакшы, үй бүлөсү жакшы, перзенттери жакшы, жана жашоосу жакшы, дүйнөдө жакшы жашайт. Анда 1 + 000 1000. Адамдын ден соолугу жакшы, үй бүлө, бала чакасы жакшы, жашоосу дагы жакшы. Ошол менен биргеликте коомчулукта бир кадыр баркка, урма сыйга ээ. Анда 1 + 000 10.000. Эгерде ушул жерде адамдын бардыгы ден соолугу, үй бүлөсү бар, бала чакасы жакшы, иштеген жумушу жакшы, коомчулукта элдин арасында кадыр баркка, урма сыйга ээ, бирок ден соолугу чоң жок болсо, анда 1 деген сан түшөт. Анда мунун бардыгынын эч кандай маңызы болбойт. Эч кандай кадыр баркы болбойт. Жашооң бардыгы жакшы болсо, урма сыйга ээ болсоң, үй бүлөң жакшы, иштеген иштиң жакшы, бирок ден соолугуң болбосо, бул неамат жакшылыктардын эч кандай бир маңызы болбойт. Ошондуктан ден соолук неаматтардын, жакшылыктардын эң зарыл болгон жакшылык экен. Урматтуу мусулман бир тууган, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадисинде айтат: "Куллукум ра'ин ва куллукум мас'улун ан ра'iyyatihi." Ар бириңер башчысыңар жана кол астындагыларга жоопкерсиңер дейт.
Башка хадисинде пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям кафа бил мар'i исмен ай юдайя ма якут. Адамга жетиштүү күнөө болот. Ал эгерде азыктандыра тургандарын азыктандырбай коюусу. Эгерде инсан өзүнүн перзенттерине кам көрбөсө, ден соолугун карабаса, жакшы азыктар менен азыктандырбаса, анда ал үчүн жетиштүү күнөө болот дейт. Перзенттер жаш кезде ар кандай витаминдерге керек болот. Витаминдерге муктаж болот. Ошондуктан эч кандай акчаны аябастан, байлыкты аябастан перзенттерибиздин ден соолугуна кам көрүп, ар кандай керектүү витаминдерди, ага иммунитет боло турган, иммунитетин көтөрө турган жакшы витаминдер менен азыктандыруу анда ар бир ата эненин милдети. Балам көп же, көбүрөөк же, чоңоёсуң дейт. Жок, андай эмес. Керектүүсүн же, пайдалуусун же деп, керектүү, пайдалуу нерселерди, азыктарды алып берүү зарыл болот. Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде айтат: "Астагфирулла ва алал маулуду лаху ризкухунна ва кисватухунна бил ма'руф." Аларга, перзенттерге жакшылык менен жакшылап жедирип ичирүүсү бул милдет ата энеге. Перзенттин азыгын жакшыртуу, ага кийимин жакшыртуу, жакшылап кийинтүү, жакшылап азыктандыруу ар бир ата эненин милдети, важип болгон амалдардан. Урматтуу мусулман бир туугандар, кээ бир адамдар бар, перзенттерине үй бүлөсүндө сараңдык кылган адамдар бар. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадисинде айтат: "Динарун анфактаху фи сабилилла ва динарун анфактаху фи ракабатин ва динарун тасаддакта бихи алал мискин ва динарун анфактаху ала ахлик а'заму ажран аллази анфактаху ала ахлик." Акчалар бар, Алла жолуна сарпталган. Акчалар бар, кулчулукту азат кыла турган. Акчалар бар, мискиндерге садака кыла турган. Жана акча бар, үй бүлөгө сарпталган. Ушулардын эң жакшысы, эң сооптуусу үй бүлө, бала чака сарпталган акча дейт. Урматтуу мусулман бир тууган, ошондуктан биз эч сараң кылбастан үй бүлөбүзгө, бала чакабызга ар кандай азыктарды алып берип, керектүү азыктарды алып берип, аларга акчаларыбызды аябастан сарптоо бул ар бирибиздин милдетибиз. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям башка хадисинде айтат: "Ман асбаха минкум аминан фи сирбихи ва муафиян фи жасадихи ва индаху кута яумихи факааннама хайзат лаху дунья бихазафириха." Эгерде адам эртең менен ойгонсо, үй бүлөсүндө тынчтык болсо, ден соолугу чың болсо, жана бир күндүк азык боло турган болсо, анда Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Дүйнө жананын дүйнөдөгү бардык нерсеге жетишти" дейт. Дүйнөдөгү бардык нерсеге жетише турган амал бул адамдын үй бүлөсүндө тынчтык болсо, жана ден соолугу чың болсо дейт. Адамдын ден соолугу чың болсо, анда дүйнөнүн бардык жакшылыкка жетти. Бул бардык неаматтардын эң зарылы болгон неамат, демек ден соолуктун чың болуусу, дени сактык неаматы. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадисинде айтат: "Игтаним хамсан каблал хамси." 5 нерсенин кадырына жеткин, 5 нерсени бартагын, башка 5 нерсе келиштен алдын дейт. Биринчиси шабабака кабла харамик. Жаштыкты кадырлап билгин, баркына жеткин, жакшы иштерди кылгын жаш кезде, карылык эштен алдын. Гинака кабла факрик. Байлыгынын кадырын билгин, баркына жеткин, кедейчилик эштен алдын. Сихатака кабла сакамик. Ден соолугун кадырла, баркына жет, оору келиштен алдын. Фарака кабла шуглик. Бош убактын кадырын билгин, колуң башка бир нерсе менен алек болуп калыштан алдын. Жана хаятака кабла маутик. Тирүү жашоонун кадырын билгин, өлүм келиштен алдын дейт. Биз кадырлап баркына жете турган амалдардын бири бул ден соолук. Ден соолуктун кадырын билгин, барктагын, кадырына жеткин, камын көргүн, оору келиштен алдын дейт. Бул ден соолук адамдын жашоосуна эң керек болгон, эң зарыл болгон. Эгерде ден соолук болбосо, башка амалдардын, башка бир неамат жакшылыктардын эч кандай маңызы болбогон, ушундай бир неамат жакшылык экен. Ошондуктан кадырына жеткин, барктагын, алдына камын көргүн, оору келиштен алдын деп Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан. Урматтуу мусулман бир тууган, устазыбыз Абдушукур Нарматов сөзүндө айтат: "Жаштык плюс боштук барабар күнөө" дейт. Урматтуу мусулман бир тууган, биз перзенттерибиздин тарбиясында, анын ден соолугунан кам көрүү тарбиясында перзенттерибизди спорттун ар кандай түрү менен
алектендирүү биздин милдетибиз. Балабыз бош кала турган болсо, эч нерсе менен алек болбосо, анда күнөөгө барат. Ошондуктан ар бирибиз шарт түзүп берели. Урматтуу мусулман бир тууган, ар бир ата-эне перзентинин ден соолугу чың болуусун каалайт. Бирок ага керектүү амалдарды кылып атабы? Мына ушул перзенттердин ден соолугуна кам көрүү максатында аны спорт менен алек кылуу ар бир ата-эненин милдети десек болот. Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадисинде айтат: "Ал-муъминул кавийю хайрун ва ахаббу илаллахи минал муъминид даиф." Күчтүү мусулман, ден соолугу чың мусулман алсыз мусулманга караганда Аллах Таалага сүйкүмдүү жана Аллах Таала үчүн эң жакшы мусулман дейт. Демек, урматтуу мусулман бир тууган, ар бирибиз перзенттерибиздин ден соолугун кам көрүү максатында ар кандай спорттун түрлөрү менен алек кылдыруу ар бирибиздин ага шарт түзүп берүү бир ата-энелик милдетибиз. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям күндөрдүн биринде сапарда жүргөндө Айша энебиз менен жарышып кетет. Жарышып кетип Айша энебиз ашып кетет. Андан кийин дагы бир күндөрдүн биринде Айша энебиз менен кайра да жарышып пайгамбарыбыз ашып кеткен экен. Ошондо пайгамбарыбыз бир болду деген экен. Демек, үй бүлөсүнүн бала чакасынын тарбиясы менен алек болуп, ага ден соолугунан кам көрүү максатында пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ар бирибизге керектүү нерселерди көрсөтүп кеткен. Мынакей Айша энебиз менен спорт менен алек кылып, аракет кылып, чуркап, мына ушундай иштерди кылган. Күндөрдүн биринде пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бир Рукан аттуу палван, мындай жоокер адам болот. Бир чоң адам болот. Пайгамбарыбызга келип: "Эй Мухаммад", ал кезде ислам динин кабыл алган эмес. "Эй Мухаммад, мени менен күрөшөсүңбү?" дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям: "Белек эмне коесуң?" дейт. Ал Рукана айтат: "Мен койлорду коем" дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям аны менен күрөшүп 3 жолу жеңип алат. Андан кийин айтат Рукана: "Аллахка касам, сени Аллах жеңдирди атат. Анткени мени эч бир адам жеңген эмес. Жеңе албайт. Мен ушундай күчтүү адаммын, палван адаммын. Аллах сени жеңдирди атат" деп ислам динин кабыл алган экен. Ошондон урматтуу мусулман бир тууган, бардыгыбыз ден соолугуга кам көрүү максатында спорт менен алек болуп, керектүү нерселерди, азыктарды жеп, перзенттерибиздин ден соолугунан кам көрүү ар бирибиздин зарыл болгон милдеттерибиз. Урматтуу мусулман бир тууган, дин өзү аракет, кыймыл аракет. Намаз окуу кыймыл аракет, ажылык кылуу кыймыл аракет, таваф кылуу кыймыл аракет. Динден максат дин өзү кыймыл аракет. Ошондуктан урматтуу мусулман бир тууган, бардыгыбыз перзенттерибиздин ден соолугун, өзүбүздүн ден соолугун кам көрүү максатында алек болсок, спорт менен алек болсок, кыймылдасак, канды жүгүртсөк, иншалла мына ушул дагы ибадат болуп эсептелинет. Анткени баарыбызга маалым, бул ден соолуктун чың болуусу, бул неамат биздин жашообузга эң зарыл болгон, керектүү болгон неамат жашылыктардын бири экен. Урматтуу мусулман бир тууган, ушул менен адамзат көрсөтүүсү соңуна келди. Кудай Таала элибизди ар кандай оору, кырсык, балелерден алыс кылсын. Мына ушул кыйынчылыктан эсен аман чыгарган болсун. Элибизге, жерибизге, мамлекетибизге Кудай Таала тынчтык, амандык, ынтымак, биримдик берсин. Ар кандай оору, кырсык, баледен Кудай сактаган болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.